Бул самындарды мен өзүм жазадым. Бул менин самындарым ар кандай жазалат. Например, чалкандан жазалган, календуладан жазалганы бар, жылкынын майынан, алой петрушка кошулган самындар бар. Гүлжанат Райымбекова Бакаята районунун Ынтымак айылында жашайт. Мындан 1,5 жыл мурун социалдык келишим долбоорунан 100 000 сом алып, самын жасоого киришкен. Азыр ишкердиги өнүгүп киреше табуда. Карманыбыз жасаган самындары менен сыймыктанат. Кадимки самындан эч айырмасы жок. Башында биринчи жазган кезде мен өзүм деле ушу жырдан кантсам болот деп ишенч эмесмин. Анан жазап калгандан кийин ой бир кызыгым артты. Жазаган самынымды алып туруп эле таратып салгам. Бир туугандарыма, жакындарыма баарына таратып туруп, жырыңарды чогулткыла. Алып келгиле. Ушинтип эле самын жазып койсо болот экен деп туруп эле ошо менен чогултуп кайра самын жазап туруп эле анан бунун артында бизнес бар турбайбы деп ошодон келип чыккан да. Глицерин самындарыбыз. Мынакей могу ичине чөп салынат болуп атпайбы? Салынып атпайбы? Бул чөп көрүнүп тура берет дагы. Жууп атканда эч кандай чөп эчтеке пеница деп эле жок болуп кетет бул чөптөр. Айыл тургуну самындарды кадимки майдан жасайт, бирок сатып албайт. Кимде-ким май алып келсе, бартер жолу менен ордуна даяр самын берет. Кайра көп көлөмдө жасап, айыл ичинден айдан айга сатат. Сапатка көңүл бурган ата мекендик өндүрүүчү самындарын Талас областындагы чоң супермаркеттердин текчесинен көргүсү келет. Буну биз хозяйственный деп чыгарабыз. Обычно хозяйственныйга иштейт. Бирок буну менен жуунганга да жакшы. Себептен жана псориаз аллергиясы барларга ушу пихта кошулган самын аябай жардам берет экенин байкадык да. Алып кел, именно ушуну качырып, мен ушуну алам, ушу мага жакшы действие берет экен деп алышат да. Анан буларга өзгөчөлүгү бул глицерин обязательно кошом. Жанагындай кол кезилгендерге, кезиктерге, жарыктарга глицерин аябай жакшы жардам берет. Изденип, таап, окуп, аракет кылып атабыз. Мен эжекемди технолог кылып окутуп алгам. Ошо киши рецепттин башында көбүнчө ошо киши турат. Гүлжанат Райымбекова бизге жаңы товарларын кубануу менен тааныштырды. Мындагы порошок жана идиш жуучу суюк каражатты жасап, катарларынын алкышына татыган. Порошок биринчи тоң майлардан самын жазап, анан самынды кайра тиретип, кайра иштетип порошок жасайбыз. Автоматка порошок дагы и полуавтоматтарга да порошок өз-өзүнчө. Бизде идиш жуучу каражатыбыз чыкты. Аябай жакшы качествосы. Жууп аткан кезде да бир зыяндуулугу болбой, табигый бир мындай пайдасы болгон бир товар болсо дейм, кардарды кайра качырбай, алган киши кайрылып келип алып, ошону бир доступный качественный товар болсо экен деп иштеп атам да азыркы күндө. Айыл тургуну сапаттуу шампуньдарды дагы жасап чыгаруунун үстүндө иштеп жатат. Ошону менен бирге самын жасоо ыкмаларын кыз келиндерге үйрөтүп, атайын окууларды дагы өткөрүүдө. Мурда 3 баласына 2400 сом жөлөк бул алса, азыр айына 30 000 сомго чейин пайда табып кубанат. Учурдагы бул абалына социалдык контракт чоң түрткү болгонун айтат. Ушуну түптөп иштеп чыккан биздин президентибизге, өкмөтүбүзгө, ошо ушуну организовать эткен общий жамаатка мен ыраазычылык билдирем. Мен аябай эле мага алда канча жогорку деңгээлде поддержка болду, жардам болду. Мунун арты менен буюрса жакшы ийгиликтерге жеттим. Дагы деле ишкерлик кылам дегендерге деле берилип атат. Алып иштетип, ушинтип көтөрүлүп кетсин деген эле үмүт кылам. Жакшы жашап кетишсин баардыгы эле. Дем күч берген мамлекеттин бул долбоору жакырчылыктан чыгууга жардам берүүдө. Өткөн жылы Талас областынан 610 үй бүлө социалдык контракт долбооруна тандалган. Ар бирине 100 000 сомдон берилген. Аталган долбоор быйылда уланууда. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу. Бул самындарды